Табалды Ибраимбек Исмаилович, көтерме айлық үкіметінің басшысы. Бүгін Қадамжарын администрация басшысы Аким Құтбин Абдрахмановичтің бүгінгі көтерме айлық үкіметіне болған чоғылышын бүгін өткөрдік. Чоғылыштың жүрішінде бір қатар сұраулар болды. Оның арасында бір негізгі деген сұраулар бұл жер мәселесі, су мәселесі, тұрақ сай мәселесі, шекара мәселесі болды. Өзі негізінен біздің көтерме айлық үкіметінде жалпы 11.336 жаран жашайды. 2,5 мың қожалық 10 айылдан тұрады. Сол айылдардан өкілдері жашаушылар келіп қатысты да. Анан негізгі көтерілген мәселелердің бірі бұл шекара, анан сол жол мәселесі болды. Бүгінгі күнде сол жол біздің баланстардағы емес, Минтранстың балансындағы емес, шул жол кайсы балансқа анан келечеге кандай болот, жылдан жылга бузулуп атат да. Шу боюнча дагы болду. Анан сырткары азыр бул айлык өкмөтү боюнча пособие, соцфонддогу жумуштар, соцпомощтагы анан ошол эле пособие алуучулардын кандай шарттары бар, кандай шарттарды бересиңер деген маселелер боюнча берди. Буга тиешелүү органдардын жооп беришти буга. Анан сырткары налогтор боюнча дагы налоговыйдын өкүлдөрү өздөрү тиешелүү жоопторун берди да. Азыр эми ушул көтөрмө айлык өкмөтү боюнча негизги бир острый деген мындай кооптуу деген дагы бир күчтүү маселе болгон жок эми. Булар боюнча берилген суроолорго өзүнүн тиешелүү жоопторун алышты. Бирок кемел малларда гарантия жабылып biz çerez aydaki kelgen şundan oldu. Fırsatının Gruzmen'den şu an başlığından çıkıştılar. Havayolları olacak çok çıktı. İkinci mesele kemel mallardan malımız belli maşallah yapıyor şu yaptı mülken yanında var. Onun size canlılar arası bir mal oldu. Lejim en azından kanka. Yerde bunu istasyon ayda var mı? Olandan koyuyor biz kendimiz yaptan canlı takıp da şunu basam da yani bayağı bir ne olarak yapıyor? Zaşatlı şey ettiler şunu. Sebebi biz o yerde bu yerde ne olmaz. Biz düşeceğiz zaman ki kendimiz yaptan canlı takıp alacağız şununla. Çünkü hiç şunu zaşatlı gerek. Bu şöyle ayakta işte dört koyun da savaş gerek. Bunu dapsız gerek degansa. Gene bir şey. Бұл бойынша біз Қадамжардан егер де жаңағындай мыйзамға туура келбеген жактар болуп калса туугандар кайра прокуратура текшерип биздин район боюнча 2 миллион сомду аркага кайтарасыңар деген чечим чыккан бир малдарчы. Азыр эми каршы эми ушундай эме болуп тур деп азыр кечип коюшту, туура барбайбы? Ошондуктан баягы кээ бир айыл башчыларга дагы ушинтип баардык кача бергенден райондук комиссия түзүлдү. Азыр кайра январдан баштап айыл өкмөтүнүн аймагында шул социалдык маселелер боюнча комиссия түзүлүп азыр анча-мынча шул айыл башчылар эки пособие алуучуларды салыштырып неме кылгандагыны таза карап туруп бериш керек. Анча-мынча гуманитардык жардамдар келгендер маселе боюнча дагы кече биз ундарды таркатып турабыз. Ундарды таркатканда баягы айыл башчылардын туугандары, жусун жакындары албаш керек. Айылдардагы карап туруп şu kıynalıktan çındırında işi çok olsa kıynalık iş olsa da işle almayı tutan örgütçülüğü çok adamlara verişir gerek. Navrut mesela hem şu çok olarak yapmaktır. Falançaya versek harlığı eski alıp. Doktor ona göre başka kıynalı yetkiyen kutlatmayı invalidler boşluktur. Olur da ilk hafta bir göz işlik oluydu. Bir bunda akıl menindağın oyunculuklu bir şey oluşuz gerek. Mübağa çıkı da düşer. Buna geçe dıbıçılarının deniz oğlu çektirgen, mümkünçülüğü çektirgen jarımlar bizim rayon boyunca 900 yaş balar var ki 18 yaşa çeyin. Rayonunda özü 200 binde kalıp olsa oşundan 900 degen bu öte köpte durağım mayıp tuğulan baların efendim. Josop yaşlıktan mayıplar. Oşulardan jalpı jийин болуп, министр менен jalpı jийин болгондо социалдык пакет боюнча мен дагы суроо бердим эле. Ошол сразу эле Кылдыйбек Базарбаевич маселени коюп, Кадамжар району менен Жумбал району пилотный болуп 50 үй бирөөгө Тугуманын жолуга
азыр планга кирди, Дугованы 3 километр кириптер, ошол Дугова чейин постон баштап. Анан Дуговага өткөнгө Карашөлө жактан жол болот келечекте. Баткен областынын өнүгүү программасына киргизгенбиз. Карашөлөгө түшүп, Карашөлөдөн Дуговага өтүргөн жолдар болот келечектечи. Анан сиз айткандай жолдор ошондо дагы Карашөлөгө өтүп, ошон баягындай тосуп калдырган болсо, убагында эми шаһарлардан башка мамлекет болуп калган экен, азыр эми ушул бойдон келе атабыз. Туурабы? Эми пограничный айылдар боюнча бардыгын сиз айткандай жазып койдук эмес, аракет кылабыз. Бирок кириш кирбеш кийин анан сен сөз бергенден деген маселе болгон үчүн биз аракет кылабыз. Ушул республика деңгээлде чечилет. Эми шуну доказать дегенде, ошол фактты беребиз. Файдалуу дагы беребиз. Нерсе бөлсөм айтымда, турган айткандай, бул нерселер бизде эң проблема болуп калды. Ошол чегарага жакын болуп калдык да. Ошол айыл болсо анда болду проблема. Iki 2018 жылы 29 ноябрдагы баягы эме бар, июлда экен. 307 токтом бар. Ошондо өзгөрүп кирген ата-энеси менен жашаса дагы боло берет, пенсия алса дагы боло берет, доход көтөрүлөт. Анан машиналардын объему 2ге чейинкилери алынып салынган. Бүгүнгү эң акыркы выпускада чыккан фит машиналар бар да 20 жыл болду. Ошолор барыбызды да алса болот. Анан телевизор бар, холодильник, кир машинасы бар дегенде булар 2009 жылдын 58 токтом менен жокко чыгарылган иштер. Ошолор бар, барсаңыз, анысы өкмөткө барсаңыз, Жашыктар бар да, ошолор жалпы бар да, мен пасажирларга барсам, телевизорун бар экен, кирчүк машина бар экен, бербейт. Жок, бүгүнкү күндө азыр пособие тапшырган келиндерден сурап, үйгө 100% барабыз. Бирок үйдүн жашоо шартын көрөбүз. Если биздин критерий туура келсе, биз бүгүнкү күндө айлык өтүү соц комиссиясына берип атабыз ошолорду. Мурда администрациянын алдында комиссияга береттик. Бул азыр өзүңүздөрдүн соц комиссияңызга берип атабыз, ошолор чечип берет. Ордунда сурап барып, 14 күнүн ичинде арыз жасаңыз, 14 күнүн ичинде карап беришет. Бул пособие маселеси да. Анан биздин райондук мамлекеттик администрацияга кече күздөн бери, 3 ай 4 айдан бери 100ге жакын бизге арыз түшүптүр. Булар кандай болуп түшкөн? Сиздер айткандай, жанагы ата-энесин карамагындагы балдар боюнча уже алым салынган. Анан кээ бир ушул Россияда иштеп жүргөн жарандардын үй бүлөлөрү боюнча дагы ушул пособие алууга укугу жок экен. Кээ бир мүчөлөр Россиядан иштеп жүрсө, бизден Кыргызстандан чыгып кетип, ушул түндүк программасынын негизинде пограничниктерден алышты. Анан ошолорго дагы пособие чегерилбей калат экен азыркы мыйзам боюнчачы. Ошолорду бүт бизге дагы арыз менен кайрылган. Мен кечээ жалпы жыйында дагы айттым. В основном мына көтөрмө айлыктан да көп кайрылышты. Көбүгө биз дагы мындай тоо келдикке барып комиссия карагыла дагы анча-мынча болуп отурган болсо белгиле дедик. Себеби мындай да жөн эле Россияга барып туруп иштегени барып, бияктан очойтуп, мисалы 32 миңден кирип турат экен айгачы. Анан карызы барлар кеткен Россияга дагычы, жөн эле эме кылбайчы. Анан кичине бир кирпичтен үй салып койсо, анан мындай квадрат метрге деп туруп бербей калат экен. Ошолорго кээ бирлериге гана комиссия чечим чыгарып берип атат. Мындай муктаж адамдаргачы. Азыр эми айыл башчылар барбы? Айыл башчыларга тапшырма берип кетишибиз керек. Ар бир айылдын башчысы ушул пособие алуучуларды бүт насозачтар менен өзү карап көрүш керек да. Мисалы, турмушу оорураак адам албай туруп, сал ондан жакшыраак алса уже маселе чыгат. Ошолорду насоз адистер менен, пособие дайындоочу адистер менен биргеликте аныктап, анча-мынчасын ушул айыл башчылар менен кеңеш берсе болот. Иштерди кылып алсак болот деген жакшы ойдобуз. Эми
ушундай мезгилге жетекчи болбайгандан кийин биз дагы жоопкерчиликти сезип, райондук жетекчилер болобу, айыл башчылар, айыл өкмөтү бизге чейин бүт жетекчилер ушул элдин маселесин чечкенге, акыйкат иштеп бергенге, таза иштеп бергенге Кудай кааласа мына сиздердин алдыңыздарда дагы зор сөз берип кетебиз. Анан мурдагыдай эле кайсы жерде депутат чыгып туруп, ошол жерден эле жер алып бербеш керек. Биз мисалы райондук жетекчи катары барлык жерге тегиз көз карашта тегиз иштеп бергенге аракет кылабыз. Кудай кааласа. Акыркы суроо берсек, анан асаба дуа берет анан. Бир жолу суроо берип дуа берет. Ağrı bittikçe 80'e gelin otağımız. Şu su gönlü biz getirip sulu yerden bir yer verseniz. 2 metre olsam suyu da işlesek Allah tekemiz. Sulu soranam ben. Tamaşa ayıldığımız. Sıkıtırım ben. Yerdi belge. Kayrakı. Ders bile olan sokun kıvırta kaldı. Çok gençler gezege çıkarlar gibi. Болду жогода аракет кылабыз ол боюнча да. Ушундай жери жок айыл өкмөтүнө келебиз да. Мына 10 та үй бүлөгү мына эмедечи Кызыл Булакта көчүргөнгө дагы неме болгон экен, Кооптуу айыл деп чогон үйдү. Ошолор дагы көчөлө экен. Биз баягында чакыргандан кийин келип кеткен. Алар боюнча дагы сүйлөшүп калабыз биз МЧСдин коркунучусу менен башка жака көчүрүү боюнча. Анан мына Кызыл Булак көтөрмө айыл өкмөтү иш жерге бербесе дагы Актурпактан сіздерге неме ушул азыр 1,5 миң адамга примерно неме болуп атат, үй жайга берилгенге даярдалып атат. Ошол жерден беришке аракет кылабыз. Анан мурда дагы өрү жайга берилген экен. Көпчүлүгүңүздөр барып сатып келе бергенсиздер да. Эми эл мурда жерди жакшы кадырын түшүнбөсө, эми түшүнүп калдык. Эми берип калса, ошол жерде абат кылып айыл кылыш керек. Мен айыл өкмөтү менен мына көтөрмө айыл өкмөтүнүн башчысы Актурпак айыл өкмөтү менен сүйлөшөм. Анан биз дагы айтып турабыз. Мындай азыр тез информация жетет. Мынча адамга берилет экен деп, ошону айтып сиздерге жеткиребиз. Макулбу? Дүйнөмө акымдалып кетсиңиздер, көп жакшы дөйгөлөр чечип канча немелерди берди өтүлөрдү. Чүркиянын иши ашып кетсин. Баардык жетекчилер колдоп, баары эл журтубуз колдоп, ушул жакшы жашашка Алла насип кылсын. Bazı maqtasınız, biriler şu yaxşı xalas aq niyetler, жүрөктөр işleyeli, terbiye saklasın. Bazı yaxşı olur inşallah. Amin şu mükemmel olmayan maksatlar işe aşırız. Allahu Ekber.